Аялдын артына жакындык кылган эркектер бар экен айылдарда бүгүн. Ошону өзүнө халал кылып алып, адал кылып алып, аял эми унчук албайт, аял байкуш кыйкыра албайт, аял байкуш тийгенден кийин болду таштай качыш керек деген маселе бар. Чыдай албайт, эч кимге дартын айта албайт. Баягы чыдап туруп берет эркек кишиге. Сен менин аялымсың деген система бар. Боктун ичинде не бар сага эркек? Боктун ичинде не бар сага ачыгын айткандачы? Жиркеничтүү эмеспи өзүңө дагы? Аллах Таала ар бир маселеде, жыргалчылык маселеде дагы чектөөнү коюп койгон. Эгер чегарадан чыгышты баштасаң, сен чегарадан чыгып барып, баягы жабык тошуктарды, торсундарды бузуп сындырып, акыры өзүң сынасың. Боктун ичинде не бар сага? Жиркеничтүү эмеспи өзүңө дагы? Аялдын артына кошулуу арам. Шарият жактан арам. Адамгерчилик жактан дагы арам Эркек болбойсуңбу? Өзүңө кичине аялыңа врач кичине укол сайсың аркаңа, кичинекей ийне кирсин жан башыңа, эмне кантуу ооруйт? Айванчалык жок эмессиңби? Айванчалык жок эмессиңби? Айван дагы ушул Кудай Таала жараткан системада жакындык кылат. Ошо өзүнүн жынсынан болгон ургачы эмелерге. Айванчалык жоксуңбу? Анан эмизиш маселеси. Бул биринчиси ушу аялдардын артына жакындык кылгандар, булар андай ишти токтоткула. Айылдарда, шалларда кээ бирлер ушундай. Сен меникисиң болду, ушу каалаганым кылышым керек деген нерсе бар экен да. Ошол батыштын уятсыз фильмдерин көрүп алып, ошолор туурайм дегендер да булар негизи. Ал эми экинчиси эмизиш маселеси. Эмизгенде айылда күчтүү инсандар чыгат. Неге десеңиз, айылдык апалар жаштыгынан бисмилла деп дарат алып баласын эмизет эле. Бүгүн мындай нерселер айылда дагы жоголуп кетип атат. Тамак кылганда бисмилла деп, зикир айтып тамак кылдылар. Жок, бүгүн ушул нерселер жоголуп атат. Музыка коюп алып тамак кылат. Музыка коюп алып бардык ишин аткарат. Балам күчтүү болсун, лидер болсун, тарыхта эч өзгөрүлүс печаттарды басып өтүп кетсин десеңиз, анда балаңызга ушу ар бир кылып жаткан учурда тамак жасайсызбы, бисмилла деп ар бир ишиңизде. Бул маселеге маани бериңиз. Бүгүн эмизгенде ким дарат алып эмизип атат? Ким дарат алып? Ким бисмилла деп атат? Өтө кемчилик. Эсептелүү гана. Маани бербей атат. Бухарилер чыкты Өзбекстандан. Өтө күчтүүлөр чыкты. Бизден күчтүүлөр чыкты. Булардын апаларына маани берсеңиз, Имам Абу Ханифанын апасына маани бериңиз. Аялдар кичине балалуу болудан мурда эмизиш маселеси ушу изучать этип, күчтүүлөрдүн апалары деп ушул дагы бир сунуш. Китеп жазам деп жаткандарга күчтүүлөрдүн апалары деп туруп китеп жазсаңар, бул өтө күчтүү чыгат. Катастрофа болот. Бул шедевр болот. Бул жарат дүйнөгө. Себеби ар бир аял окуйт да, себеби ар бир апа балалуу болот, ар бир кыз балалуу болгусу келет. Ошондой экен бул маселе, эгер силер күчтүүлөрдүн апалары деп жазсаңар, бул китебиңер өтө көп сатылат жана күчтүү кетет. Себеби ар бир аял кишинин багытын берип коесуңар да силер. Кандай эне болуш керек, сүт бергенде мына паланчанын күчтүүнүн апасы мындай сүт бериптир, ошонун негизинде мындай болуптур деп, ошондон баштап детальдан бери жазып чыксаңар өмүр таржымалын, кээ бирлөрдүн мисал кылып, кээ бир жашоодогу азыркы 21-кылымдагы нерселерди кошуп жазсаңар өтө күчтүү чыгат. Бул сунуш дагы бир. Ушу эмизиш маселесине маани бериңиздер. Эркектер ойлоңгула, ойгоңгула. Бычакты өзүңө сай, оорубаса бирөөгө сай дейт. Биринчи кичине өзүң бурап көргүн эки жагыңды, кандай ооруйт.